Бүгүн 17 октябрь күнгө дүйшөмбү Талас облусунан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Мектеп көйгөйү чечилди. Бүгүн Раиса Рысакова атындагы орто мектебинин жаңы кошумча имараты ишке кирди. Талас шаарында калктын аярлуу катмары үчүн 60 үй бүлөнүн башкы көйгөйү чечилди. Мектептердеги китеп жетишсиздигин чечүү аракети. Алгач расмий кабарлардан президент Садыр Жапаров бүгүн 17 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Минкап мүчөлөрүнүн, мамлекеттик органдардын жана президенттик администрациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин, ошондой эле тармактык мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин катышуусунда өлкөнүн 2022-23 жылдардагы күзгү-кышкы жылытуу мезгилине даярдыгы, анын ичинде калкка жана мекемелерге көмүр жеткирүү жана аларды көмүр менен камсыздоо маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Мамлекет башчысы калктын жана экономиканын тармактарынын энергоресурстарга болгон муктаждыктарын өз убагында канааттандыруу зарылдыгын белгиледи. Президент Садыр Жапаров жылытуу мезгилинде өлкө калкы үчүн көмүрдүн баасынын ашыкча өсүшүнө жол бербөө боюнча чараларды көрүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Ошону менен катар көмүрдү темир жол транспорту менен ташуу үчүн жеңилдетилген тарифти колдонуу тапшырылды. Ошондой эле алдыдагы жылытуу мезгилинен ийгиликтүү өтүү үчүн энергетикалык объектилерди реконструкциялоо жана куруу иштерин тыкыр көзөмөлгө алууну камсыз кылуу зарылдыгы белгиленди. Бишкектин Көлмө конушундагы номер 78 мектеп гимназиясынын жаңы корпусу ачылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров, билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбеттакунов катышты. Мектеп 380 орунга ылайыкталган 2 кабаттуу имараттын аянты 2309 чарчы метрди түзөт. Имаратта бардык керектүү жайлар, окуу класстары, ашкана, актовый зал, жуунуучу бөлмөлөр жана спорт зал жайгаштырылды. Белгилей кетсек, жаңы мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөн. Мына быйыл эгерде салыштырмалуу айта кете турган болсок, 30 жылда Бишкек шаарына болгону 28 мектеп салыныптыр да. Биз болсо быйыл 16 мектеп берип атабыз. Мына быйыл 5 жаңы конушка заңгыраган заманбап 5 мектеп салдык. Бул Алтын Ордого, Мурас Ордо, Ак Ордо, Рухи Мурас, анан Ак Богосого конуштарына салдык. 47 жаңы конуштун азыр 7-өсүндө мектеп жок, буюрсаны дагы эмдиги жылы салып беребиз деген оюбуз бар. Сиздердин кошунуңуздарга дагы, конушка дагы кошумча мындай татынакай мектеп салынды. Ал арада Талас шаарындагы Раиса Рысакова атындагы номер 2 орто мектебинин кошумча имаратынын курулушу аяктап, бүгүн пайдаланууга берилди. 2 кабаттуу окуу корпусун курууга Ас-Сафа коомдук бирикмеси колдоо көрсөткөн. Мектеп жамаатынын жана окуучулардын кубанычына коомдук бирикменин негиздөөчүсү Мухаммад Абдурахман Аль-Шая күбө болуп, окуучуларды татыктуу билим алууга үндөп, Талас облусунда мындан башка да долбоорлорду колдоого даяр экендигин билдирди. Вот эти диаграммы, где у вас идет несколько цветов, да? Каждый цвет должен... Раиса Рысакова атындагы номер 2 орто мектебинин окуучулары жаңы имараттуу болушуп, кубанычында чек жок. Анткени алар бул күндү көптөн бери күтүп келишкен. Окуучулардын санынын көптүгүнө байланыштуу класс кабинеттер жетишпей, 3 мөөнөт менен да окууга аргасыз болушчу. Эми минтип заманбап 2 кабаттуу имаратта билим алуусун улантышат. Биз болсо батпай, парталар жетпей, жайым ушундай болчук да. Андан кийин ушугу жаңы курулгандан кийин аябай баарыбыз кубанычтабыз. Аябай жакты, ички ремонту аябай жакшы экен. Буюрса жакшы окуп, көп ийгиликтерге жетебиз буюрса. Келечекте буюрса мыяктан жакшы окуган балдар кыздар чыгат буюрса. Жаңы мектепти аябай күткөнбүз, аябай сүйүнчүдөбүз бардыгыбыз. Мектептин эски имараты 1932 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Орус тилдүү мектепке балдарын берүүнү каалагандар жылдан жылга өсүүдө.
Мектеп 600 окуучуга гана ылайыкташканы менен бүгүнкү күндө мында 2027 окуучу билим алууда. Мындан улам кошумча имаратка муктаждык өтө чоң эле. Талас шаарынын экинчи гана мектебине эмес, бул чоң сүйүнүч Талас облусунун элине, Талас шаарынын эли аябай сүйүнүп атат. Алла разы болсун биздин атактуу инсандарга чоң жардам көрсөтүштү. Бул имарат бизге аябай керек болчу. Биздин ар бир классыбызда 48-тен 46-дан окуучу. Мына азыр буйруса 16 класс комплект кошулду. Эми буйруса майда класстарды алып келип, ушул жаңы имаратка окутканга аракет жасайбыз. Ушул жана башка муктаждыкты эске алуу менен мектепке Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин колдоосу аркылуу кошумча жаңы имарат кыска убакыт аралыгында курулуп бүттү. Кошумча корпус 266 орундуу бардык эмеректери менен пайдаланууга берилди. Эл агартуу тармагында өзгөчө күн десем жаңылышпайм. Билим берүү тармагын колдоп, көмөк көрсөтүп жаткан Ас-Сафа коомдук бирикмесине терең ыраазычылык билдирем. Жаңы мектеп имаратыбыз агартуу жаатында албан ийгиликтерди багындырган, келечеги кең болсун, жаңы ийгиликтердин башаты болсун. Талас шаарына өлкө эгемендик алгандан бери бир дагы жолу жаңы мектеп курулган эмес. Бул алгачкы саамалык. Саламаттыкты сактоо жана билим берүү багытына мамлекетте өзгөчө көңүл бурууда. Республикалык бюджеттин эсебинен жаңы окуу жылынын башталышында облуста 2 мектеп пайдаланууга берилди. Ал эми жыл соңуна чейин дагы 4 мектептин курулушу аяктайт. Билимдүү жаштарды тарбиялоо үчүн болгон шарттар түзүлүп жатат. Бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, татыктуу билим алуу керектигин облус башчысы Бакытбек Нарбеков баса белгиледи. Жергебизде болуп жаткан өзгөчө саамалык зор кубаныч менен куттуктайм. Жаңы мектеп кут болсун. Облусубуздун социалдык экономикалык абалын көтөрүш үчүн биринчи ирет саламаттык сактоо, таза суу, жол маселелерин чечүү жана билим деңгээлин көтөрүү маанилүү болуп саналат. Билим акылдын күчү. Биз руху да, духу да күчтүү азыркы мезгилдин муунун тарбиялашыбыз керек. Мектепти курууга демөөрчүлүк кылган Ас-Сафа коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Мухаммад Абдурахман Аль-Шая өлкөнүн келечеги болгон жаштарга билим берүү үчүн колдоо мындан ары да улана берерин айтып, Талас облусунан демилгеленген башка долбоорлор эң ириде каралып, колдоо болорун айтты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Нашхад фи хада al-yawm жанибан мин Талыкпай билим алуу силердин негизги милдетиңер. Ал эми татыктуу шартта билим алуу үчүн биз кам көрөбүз. Билимдүү адам гана өз өлкөсүн алга жылдыра алат. Жаркыган мектепте мурункудан да көп ийгиликтер жаралат деп ишенем. Анткени силердин мектеп билим көрсөткүчү боюнча алдыңкы сапта келе жаткандыгы кубандырат. الذي نقدم من خلالها الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات. Мектептин кызыл тасмасы кесилип, фонддун өкүлдөрү билим берүү процесси менен таанышып, окуучулар менен баарлашты. Талас шаарында муну менен мектептин жаңы имаратына болгон муктаждык толугу менен чечилбейт. Өзгөчө орус тилдүү мектеп куруу зарылчылыгы турат. Келечекте 1200 орундуу мектептин курулушун баштоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ата-энелер тарабынан орус тилдүү мектептерге балдарын тапшырган күндөн күнгө саны көбөйүп атат. Ошондуктан биз орус тилдүү мектептерге да, кыргыз тилдүү мектепке да шаарга муктажбыз. Жакын арада да буйруса, ошол россиялык ошол тараптан каржыланып, бизде Талас шаарында 1200 орундуу мектептин салынышы күтүлүүдө. Бул мектеп салынып калса дагы мен ойлойм, ошо орус тилдүү мектептердин дагы маселесин чечүүгө салым кошмокчу. Кошумча корпус 16 класс кабинеттен лаборатория, китепкана, ашкана жана административдик кабинеттерден турат. Бүгүндөн тарта мында билим берүү башталды. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары. Талас шаарында социалдык шаарча ачылды. Шаарчадан айырылуу катмардагы 60 үй бүлөгө бирден батир берилди. Көптү кубанткан социалдык шаарча жергиликтүү бийликтин көмөгү жана Кувейт мамлекетинин Ас-Сафа кайрымдуулук борборунун демөөрчүлүгү менен курулду. Бекер берилген батирлердин шарттары кандай жана аларга кимдер жайгашты? Темага кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков кайрылды.
Талайгүл Сүйүнбек кызы 4 бабанын энеси. Турмуш шартына байланыштуу 4 жылдан бери батирден батирге көчүп жашап келген. Бүгүн үмүтү орундалып, Талаш шаарынан ак өргөлү болуп турат. Аталган үй Ас-Сафа бирикмеси тарабынан курулуп берилди. Жардамга жаш эне кубанып турат. Мындан ары батирге акча төлөбөй, ушул үйдө балдары менен жашайт. Бардыгы жабылат. Ар бир топурагы, эшиктин ар бир бурчу, ар бир немеси жабылат. Баары деле баягы батирлеп кайерин не кыла алам деп коркуп, азыр балдарым кенен ойнойт, өзүм кенен жүрөм. Баары өзүмдүкү болот да буюрсачы. Ас-Сафа бирикмесинин каржылоосу менен Талас шаарында 15 турак жай курулду. Ар биринде 4төн батир бар. Ага аярлуу катмардагы жалгызбой көп балалуу жана мүмкүнчүлүгү чектелген айымдардан турган 60 үй бүлө жайгашты. Мэрияга барып документтерин өткүзгөм. Бирок мен баары бир үмүттөгөн кыйын экен, болбойбу деген ойдо тургам. Кечээ күтүлбөстөн эле бизге ошо шейх баштаган мэрия тарабынан комиссиялар келип бизди ошо 3 бөлмөлүү үйгө ээ болдуңар деди. Мен ошо жалпы кыргызстандыктарга ошо бизди келип колдоп берген ошо спонсорлорго терең ыраазычылык билдирет элем. Мындай сүйүнүч болот деп күткөн эмесмин. Мында үй ээлери үчүн жашоого бардык шарттар түзүлгөн. Батирлер 3 бөлмөдөн турат. Ичи тышы евро стилде жасалган. Муздаткыч, кир жуучу машина, диван, уктоочу керебеттер коюлган. Мындан тышкары суу, душ, ажатканасы жана от жагуучу меши бар. Баары Ас-Сафа бирикмеси тарабынан камсыздалды. Шаарча мамлекеттин колдоосу, жергиликтүү бийликтин көмөгү жана Ас-Сафа фондунун каржылоосу менен курулду. Социалдык шаарча бүгүн ачылып, Кувейт Рауда деп аталды. Ачылыш аземине облус башчысы Бакытбек Нарбеков жана Ас-Сафа коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Шейх Мухаммад Абдурахман Аль-Шая катышты. إخواني المتبرعين لقد حضنتم أسر لا حول لهم ولا قوة. Социалдык шаарча 60 үй бүлөгө ылайыкталып курулду. Бул үйдө апалар, энелер көп күтүштү эле. Мына бүгүн курулуп бүтүп, баарыбызды кубантып турат. Шаарчага салым кошкондорго, жергиликтүү бийликке, облус башчысына жана мэрге ыраазымын. Алла Таала айткан: "Эл үчүн коротулган акчаңар, эл үчүн кылган садагаңар үчүн Алла Тааланын алдына барганда белек аласыңар" дейт. Ошол үчүн көптү кубанткан социалдык шаарчаны курууга демөөрчүлүк жана колдоо кылгандарга терең ыраазычылык билдирем. وأن يخلف عليهم بالعفو والعافية والصحة والسلامة. Ак өргөлү болгондорду облус башчысы Бакытбек Нарбеков куттуктады. Жыл башында облус башчысы Ас-Сафа кайрымдуулук бирикмесинин өкүлдөрү менен жолугушкан. Март айында долбоор башталып, мэрия тарабынан 1,5 гектар жер берилген. Бүгүн курулуш жыйынтыкталып, социалдык шаарча 60 үй бүлөгө эшигин ачты. Эл ичинде бекеринен үңкүрдагы болсо үйүң болгону жакшы деген сөз айтылбаса керек. Андыктан аларга ар тараптуу көңүл буруп, жеңилин жерден орун колдон алып, маселесин чечип берүү алдыга койгон максаттарыбыздын бири болчу. 60 батирлүү 15 турак жайдын каржылоо маселесин оңунан чечип, бүгүн колдонууга берүүдөбүз. Алгач 60 үй бүлөгө чоң белек катары үйлөрдү куруп берген Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Мухаммад Абдурахман Аль-Шая мырзага, Ибрагим Алиевичке, Талай мырзага жана куруушчуларга Талас элинин атынан, жеке өзүмдүн атыман ыраазычылык айтам. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков Таласка 5 миллион сомдон ашуун инвестиция кылгандарга облустун ардактуу атуулуу намын ыйгаруу боюнча эске салды. Ага ылайык ири каражат жумшаган үчүн Ас-Сафа бирикмесинин негиздөөчүсүнө Талас областынын ардактуу атуулуу намы жана белектер берилди. Мындан тышкары Бакытбек Нарбеков үй ээлерин куттуктап, ийгилик каалады. Сиздердин үйүңүздөр кут болсун. Ушул жерден келечекте Кыргыздын элим, жерим деген ардактуу атуулдар тарбияланып чыксын. Биз сиздерге үмүтүбүз зор. Социалдык шаарчага каражат бөлгөндөр 60 батирди кыдырып жашоочулардан кабар алышты. Батир ээлерин Ас-Сафа фонду өзү тандаган. Тизмени мэрия даярдап берген. Ас-Сафа фондусуна биз 81 кишинин тизмесин бергенбиз. Ошо тизменин тазалыгына, ошол адамдардын муктаждыгына биз кепилдик беребиз мэрия тараптан. Бул кишилер да абдан ыраазы болуп атат. Себеби дегенде ар бирин кыдырып, видео фиксация кылып алдык. Башкача айтканда, ушул жерден дагы коррупция болбосун деген бир чоң маселени коюп, ошонун этегине буюрса жеттик деген ойдобуз. Дагы бир жакшы жаңылык, мынакей ушул ачылышка ыраазы болуп, Шейх Мухаммад буюрса дагы бир Талаш шаарына объект куруп берүүгө макулдугун берди.
Белгилей кетсек, социалдык шаарча Талас шаарындагы номер 5 орто мектепке жакын аймакка курулду. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Кара Бурра районунун тургундары да көбөйтүлгөн пенсия ала баштады. Райондо 8321 пенсионер бар. Балардын бардыгы учурда көтөрүлгөн пенсия алышты. Райондогу пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3100 сомго көтөрүлгөн. Эмгек тажрыйбасына карата 3100 сомдон 25000 сомго чейин пенсия алгандар дагы бар. Кара Бурра районундагы пенсиянын орточо эсеби 6997 сомду түзөт. Кара Бурра социал фонд башкармасында 8321 пенсионер бар. Базалык бөлүгүбүз мурун 1780 сом болсо, азыр 3170 сом болуп көбөйдү да. СП1, СП2 деген бар, биринчи бөлүк, экинчи бөлүк. Камсыздандыруу бөлүгү аларга 15%тон кошулду. Ошонун мемесинен пенсионерибиздин эң аз көбөйгөн эле ошо 1000 сомдон арты 3000 сом, 5000 сомго чейин кошулгандар бар. Алардын баардыгы ошо СП2, СП1дери барлардыгы жакшы кошулду да. Эмгек сиңирген пенсионердики 20-25ке чейин бар. Орточо эсеп менен азыр алганда, жалпы жонунан эсепке алганда 6997 сом түзөт азыркы убакта. Кара Бурра районунун Шекер айылындагы суу түтүкчүлөрү жаңыртылат. Бул үчүн 60 миллион доллар бөлүндү. Арис, Баткен жана Талас облустарындагы айылдарды таза суу менен камсыз кылуу менен биргеликте санитардык абалды жакшыртуу долбоорунун алкагында эми аталган айылдагы таза суу түтүкчүлөрүн жаңыртып берет. Долбоордун алкагында жалпы эл санитардык гигиенаны туура сактоо боюнча окуулардан өтүп, ооруларды алдын алууну үйрөнүп жатышат. 15 октябрь бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнү. Бул күндүн алкагында Шекер айылындагы Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинде таза колдор, таза жашоо булагы аталышындагы акция өткөрүлдү. Аталган мектептин мугалимдер жааматы окуучуларга таза колдор аркылуу көптөгөн оорулардын алдын алса болоорун түшүндүрүп беришти. Таза колдордун өз эле мааниси аябай зор болуп атпайбы ден соолук үчүн. Анан биз эми элет жеринде жашагандыктан ар бир бала тазалыкты көп сактай бербейт. Тала жумуштары көп дегендей, анан чарчанышат. Балдарына ошонун маанисин күчөтүү үчүн биз ар бир классты урандарды айткызып, ырларды жаттатып, дил баяндарды өз ойлору менен жазышып, ошонун маанисин дагы тереңдетип, ар бир балага жеткизиш үчүн ушул иш-чараны аткардык. Бүткүл дүйнөлүк таза колдор акциясына бир эле мектеп окуучулары эмес, жалпы Шекер айылынын жашоочулары катышты. Таза колдор акциясынын алкагында жергиликтүү жашоочуларга ден соолукту сактоо, таза колдон башталары боюнча кеңири маалыматтар берилди. Бүткүл дүйнөлүк таза колдор акциясы Аристин, Баткен жана Талас облустарынын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору аркылуу ишке ашырылды. Талас областында ошол долбоорго 17 айыл камтылган, анын ичинде ошо Шекер айыл өтүү дагы бар. Шекер айылында биз ушу долбоорду иштеп баштагандан бери байкаганыбыз жана элдердин, жашоочулардын айтуусу боюнча суу аябай эле кыйындыкта келет. Илгерки эски турбалар, асбестовый турбалар коюлган экен. Бул биздин буюрса долбоор ишке ашып, жакынкы аралыкта ишке ашкандан кийин ар бир үйгө электросчётчиктери, суу өлчөгүч счётчиктери коюлат жана ошондой эле суу өлчөгүчтөрү коюлганда айылдын жашоочулары бүт барып уже канча суу коротсо ошого жараша төлөм төлөп калышат дагы. Айылдын бүт немесине жашоочуларына суу кенен жетип калат да, тартыш болбой калат буюрса. Шекер айылында акыркы жылдары таза суу көйгөйү жаралган. Союз мезгилинде коюлган суу түтүкчөлөрүнүн эскилиги жетип, жашоочуларга ыңгайсыздыктар жаралган. Бул жагдайда Аристин, Баткен жана Талас облустарынын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору ишке ашып, Шекер айылындагы суу түтүкчөлөрү алмаштырылганы турат. Суу түтүкчөлөр аябай эскирген акыбалда. Анан мына бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Баткен обласы менен Талас обласы Арис долбоору менен эметип атабыз. Ошого биздин айыл буюрса илингенбиз, ошол долбоор менен иштеген жатабыз. Анан Аристин өкүлдөрүнө, ошо Арис кызматкерлерине аябай чоң ыраазыбыз. Бизде деген буга чейин көптөгөн окуулар болуп өттү, атайын лидерлер бар, группалар түзүлгөн. Буларга колдон келишинче жардам берип турабыз. Ушинтип элди чогултуп, элге кеңири маалыматтар жеткирип атабыз.
Акыркы жылдары мектеп, бала бакча жана мектеп жашына чейинки балдар арасында вирустуу гепатиттин А түрү менен ооруп катталгандардын саны көбөйгөн. Вирустуу гепатиттин А түрү көпчүлүк учурда кир колдор аркылуу жугуучу жугуштуу оору болгондуктан бул оорунун алдын алуу үчүн өспүрүм балдарга колду туура жуу эрежелерин үйрөтүү керек. Бул үчүн Шекер айылындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун меймандары айыл тургундарына колду таза жуу эрежелерин үйрөтүп турушат. Колду жуубаганын кесепетинен азыр ич өткөк оорулары айрыкча август айларында, июль айларында көбүрөөк кездешет. Бул убакта деген алмаларды жуубай жешет, жаш балдар көбүнчө ата-энелер көзөмөлгө алышпай, анан ОРВлар, коомдук жайлардан келишип, грипп болуп маска тагынбастан, анан гепатит А көбүнчө кездешет. Бул деген колдун кири деп экинчи аталышы ошондой болуп айтылат. Өзүбүз өздүк гигиенаны жакшы сактасак эле, ошол үчүн колду таза жууп, антисептиктерди колдонуп, маска тагынып, жакшы жемиштерди жууп жеп турсак эле мындай оорулардан арылып кетет элек. Элет жеринде таза суу көйгөйү жаралып, элдин санитардык гигиенасын туура сактоодо көйгөй жаралбашы керек. Бул үчүн Аристин кызматкерлери жерлерде иш алып барып, алыскы айыл жерлеринде элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, калкка гигиеналык тазалыкты сактоо боюнча облус аймагындагы 10 айыл аймакта атайын иш-чара өткөрүп жатышат. Гулира Нурболотова, Чыңгыз Боккошев, Кара Буура району. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курстары эми акысыз окутулат. Бул багытта Билимтал коомдук бирикмеси жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоонун методикасын үйрөтүүгө багытталган окуу курстарын мугалимдерге окута башташты. Окутуу облус боюнча жүргүзүлүп, ага кыргыз тили, математика сабагынын предметтик мугалимдери катышат. Негизги максат бүтүрүүчү класстын окуучуларын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо, алардын жогорку балл алышына шарт түзүү. Жаманы кабарчыбыз улантат. Бүгүн атайын тренерлер мугалимдерге жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоонун методикасын үйрөтүүгө багытталган окуу курсун өтүштү. Ага Талас район шаар боюнча 36 мектептен 72 мугалим катышты. Окутуу кыргыз тили жана математика предметтери боюнча жүргүзүлүп, 3 күнгө созулат. Жыйынтыгында мугалимдерге балдарды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодогу квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификаттар тапшырылат. 2 миллион сомдук долбоор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков тарабынан каржыланууда. Командабыз менен аябай ойлонуп көрүп, ошо биздин Талас округубуздан депутат, биздин бирикменин негиздөөчүсү Чойбеков Бактыбек Каныбекович дагы ушул демилгени колго алып, ушул окуу жылында жалпы Талас областы боюнча мектептердеги мугалимдерибизди ушу жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тестинен даярдоо идеясын алып чыгып атабыз. Биз атайын ушу долбоорду ишке ашырыш үчүн Аскар Салымбековдун бизнес мектеби менен биргеликте меморандум түзгөнбүз. Ошол жерден азыр жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөтүү боюнча алдыңкы деп эсептелинген 2 тренерди алып келдик. Долбоордун чыгымын толугу менен ушу биздин бирикме негиздөөчүсү Чойбеков Бактыбек Каныбекович өз мойнуна алып жатат. Буга чейин бүтүрүүчү класстын окуучулары акы төлөп түрдүү жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоочу курстарга катышып келишкен. Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп жаткан долбоордун негизинде балдар акысыз окутула баштайт. Долбоор мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатып, балдарды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоого мүмкүнчүлүк берүүдө. Талас районунда шаарында мына ушундай жакшы бүгүн иш-чара башталып атат. Бул буюрса мынакей алдыда биздин ошол билим сапатын көтөрүү үчүн ошол мугалимдерди даярдоо болгончо иш уюштуруп атат. Бунда ошол акча каражаты төлөнбөйт. Ошол тренерлердин баардыгы мынакей ошо спонсорлор көтөрүп атат. Тренерлер болсо бизди бекер окутат, ушу мугалимдерибиз болсо ушуну окуп, анын окуучуларга жеткизет да. Булар болсо кантип даярдоону, кандай суроолор келет, аларды ушу мугалимдер менен биргеликте ушул боюнча ушу ишти алып барышат. Бүгүнкү күндө биздин ошол максат мугалимдерди даярдоо болуп атат. Нурдин Чоро уулу 8 жылдан бери балдарды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап келет. Бирок методикалык китепчелердин, маалыматтардын жетишсиздигинен улам кыйынчылыктар жаралып, балдар тиешелүү деңгээлде даярдалбай келгенин айтат. Буга чейинки даярдыктарда ушул окуучуларды окуп түшүнүү боюнча даярдоодон бир аксагандай болуп, көп материалдар жетишсиз болуп, ушундай сезилип жатканда, буюрса ушул 3 күндүн ичинде ушу жаралган суроолорубузду берип, ушул жаатта дагы чоң пайда алабыз деп ишенип турам. Кудай буюрса, үйрөнгөнүбүздүн баардыгын мындан ары дагы
колдонуп, даярдыктарды мындан да жакшыртабыз деп толук ишенем. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча мындай эч бир окутуу болгон эмес. Мен ушу биздин округдун депутаты Чойбеков Бактыбек агайга да чоң ыраазычылык билдирип кетмекмин. Белгилей кетсек, окууга катышкан мугалимдердин даярдаган балдары жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балга ээ болуп, алтын сертификат ыйгарылса, Билимтал коомдук бирикмесинин атынан акчалай сыйлык мугалимге тапшырылат. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Мектептердеги китеп жетишсиздигин чечүү үчүн шаарыбыздагы номер 4-орто мектеп марафон уюштурган. Мектепте 450 окуучу билим алса, 1640 китеп жетишсиз. Өзгөчө башталгыч класстардын китептерине муктаждык жогору. Китеп маселесин чечүү үчүн мектеп жамааты китеп билим булагы аттуу марафон уюштурган. Иш-чаранын катышуучулары колдорунан келген китептерди мектепке берип, 300гө жакын окуу китептери чогултулду. Сөз кабарчыбызда. Китеп билим булагы аттуу марафон Талаш шаарындагы номер 4-орто мектепте биринчи жолу уюштурулду. Анткени 450 окуучу билим алган мектепте бүгүнкү күндө 5407 китеп болсо, дагы 1640 китеп жетишсиз. Негизи көп балалуу үй бүлө үчүн балдарына китеп сатып берүү кыйла оор. Китеп жетишсиздигин чечүү үчүн марафон уюштурулган. Бардык эле китептерде жетишсиздиктер бар. Өзгөчө бул башталгыч класстардын 3-класстын адабий окуусу, 4-класстын математикасы, 3-класстын кыргыз тили, ушул китептер өтө көйгөйлүү. Негизи мектепте азыркы жалпы китеп фонду бул 5400 китеп бар. Бизге жетишсиз да 1607 китеп жетишсиз. Эми ошол 5400 китептин арасында баягы эски китептер да бар, колдонулуп жаткан. Марафонго чакыруу таратылганда ар бир адамга мектепке кайсы китеп жетишсиз дал ошол китептин сүрөтү кошо жөнөтүлгөн. Марафондун катышуучулары колдорунан келген китептерди алып келишкен. Бул күнкү иш-чарага Талаш шаардык кеңешинин төрагасы Адылбек Жусупбеков да келген. Бирок тилекке каршы өзүбүздүн күчүбүз менен да мына чечкенге дуушар келип атат. Мына кече ушул 4-мектептин директору келип ар бирибизге ушундай марафон өткөзүп атабыз деп шаардык кеңештин депутаттарына сессияда кайрылды эле. Ошону биз да колдоп, ушу жетпеген китептерин өзүбүздүн шартыбызга жараша алып келип берип атабыз. Мен жардам катары өзүмдүн атымдан ушу мени Бишкекте окуткан, тарых сабагынан берген агайым жазган китепти белек катары алып келдик. Кыял Карагулов мектептердеги китеп жетишсиздигин дал ушундай жол менен да чечип алса болорун билдирет. Анткени шаардагы көпчүлүк мектептерде окуу китептерине муктаждык жогору. Менин оюмча мындай жол менен чечсе дагы болот. Ошол эле мезгилде ойлойм, ар бир жылы окуучулар сатып алган китептерин дагы эгерде бере турган адамдар жок боло турган болсо, ата-энелер дагы макулдугу менен мектептерге таштап кете турган болсо, кандайдыр бир деңгээлде фонд түзүлүп калар эле депчи. Мен бул маселени быйылкы жылы ошол өзүмдүн неберем мектепке барганда билип атам, себеби балдарым чоңоюп кеткен. Анан мен ошол өзүмдүн 3-мектепте окуган неберемдин классына дагы ушул инициативаны көтөрүп атам. Балдарыбыздын китептерин кийинки жылкы балдарга жардам катары, ошол жетишпеген үй бүлөлөр болушу мүмкүн, иштебеген ата-энелер да бар болушу мүмкүн. Ошолорго жардам катары таштап кетсек. Марафондун катышуучулары колдорунан келген китептерди алып келип, келечек мундун татыктуу тарбия алуусу үчүн аз да болсо салым кошту. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан 4-мектептеги марафон аябай бир кандайдыр өзүнүн натыйжасын берет да, жакшы иш башталып жатат да, жакшы жөрөлгө башталып жатат. Бул аябай керек. Бул көйгөй ушул эле 4-мектепте болгон жок да, бул көйгөй бүт эле бардык эле мектептерде бар. Китептин жетишсиздиги дайыма көйгөй болуп келген. Анан баягы билимсиз дүйнө, китепсиз дүйнө өзү караңгы го. Анан китеп жок болсо биз азыр видео тасмасын көрсөттү да 4-мектепте ошол жерден эле балдар айтып атпай туруп китеп жок, барак айрылып калды. Ушинтип кантип окуй албай атабыз депчи. Демек китептин керектиги окуучулар, кичинекей окуучулар эле айтып турат. Китеп билим булагы аттуу иш-чаранын жыйынтыгында демөөрчүлөрдүн жардамы менен 300гө жакын окуу китептери чогултулду. Эми дагы 1340 китеп жетишсиз бойдон калууда. Бегай Масынбаева, Чыңгыз Боккошов, Талаш шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.